Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugünkü ötülü oturgan sabak bol tavba jönünde bolmakçı. Tavba degen negizi lügattagı tildik manisi bol, qaytoo degen manini bildiret. Al eми şeriattagı manisi günöөлөрдү таштап, ал жасаган күнөөлөрүнө өкүнүп, Кудай Таалага кайтууну экинчи ага барбайм деп ниет кылып, ага бекем бел байлап, Кудай Таалага кайтууну тооба деп айтабыз. Анын бир канча шарттары бар. Ошолар жөнүндө иншалла айтып беребиз. Андан сабакка киришкенге чейин кээ бир маселелерге токтолуп ала турган болсок, негизи тооба деген бул кандай гана күнөө болбосун, мейли кичине, мейли чоң, алардан тооба кылып, аларды таштап, экинчи ага кайтпай тургандай бир ниет менен Аллах Таалага кайтуу бул бардык момундарга парыз. Бирок анын шарттары бар. Ошол шарттары табылганда гана тооба болгон болот. Эгерде ал шарттарына көңүл бурбай турган болсок, анда тооба болбой калат. Бүгүнкү күндө кээ бир адамдар бар, тооба десе, оозунда эле бир тооба деп айтып коюуну, же болбосо бир ошол учурда бир ыйлап койгонду, ыйлап бир дуа кылып койгонду гана тооба деп түшүнүп калдык да. Эгер биз айткан шарттар, азыркы төмөнкү айта турган шарттар табылбаса, анда ал тооба болбой калат. Ал шарттар кайсылар? Ошолорду иншалла кыскача айтып беребиз. Anda kettik. Faslu fi tawba. At-tawbatu vacibatun min kulli zanbin ve laha şurutun. Tawba eşigi bul kıyamatga çeyin açık. Adam balası ölü ile kalbasa, azırkıday şartlar menen tawba kılgan bolsa, Kuday Taala muada bergen günöңөрдү geçirem dep. Oşon üчүн момун киши эч качан Kuday Taalанын рахматынан үмүт үзбөгө керек болот. Анткени тawba eşigi bul açık. Айтып атат, «Ат-таубату важибату мин кулли занбин». Кандай гана күнөө болбосун, аларды таштап, Кудай Таалага кайтуу, тооба кылуу бул бардык адамдарга парыз дейт. Валаха шурутун, бирок анын шарттары бар. Эгер ал шарттары табылган болсо гана тооба болот, алар табылбай калса анда тооба болбой калат. Биринчи шарты an yandama ala ma faal. Жасаган ишине өкүнүү. Буга чейин бир күнөө иштерди жасап койду, мейли чоң, мейли кичине. Тооба кылып Кудайга кайтып атат, эң биринчи ошол жасаган ишине өкүнүү керек болуп калат. Анан дагы бир кошумчалап айтып кете турган маселе, эртерээк тооба кылуу керек болуп калат. Эртеңкиге калтырбоо керек болуп калат. Шайтандын амалы ошондой, эртең тооба кыласың дейт, анан кийинки күнү, анан кийинки айда, кийинки жылы болуп туруп, акыры тооба кылбастан өлүп кетет. Кудай Таала алардан сактаган болсун. Ошон үчүн момун киши эртерээк тооба кылганга шашылуу керек болуп калат. Экинчи шарты ва ан ятрука мислаху фил хал. Биринчи шарты жасаган күнөөлөрүнө өкүнүү чын жүрөктөн. Жөн эле бир ыйламсырап коюу эмес, жүрөгүнөн чындап ал кылган ишине өкүнүү. Ушуну бекер жасап койдум. Кудай Таала буну тыйбады беле деп өкүнүү. Мен Кудай Тааланын буйругун таштап койдум деп өкүнүү биринчи шарты. Экинчи шарты ва ан ятрука мислаху фил хал. Ошол учурда ал күнөөнү дагы, анын ага окшогон күнөөлөрдү дагы таштоо. Кээ бир адамдар бир күнөөнү таштайт, тооба кылдым деп. Бирок ошого окшогон экинчи күнөөгө өтүп кетүү мүмкүн да. Ал тообага кошулбайт. Тообанын шарты арам ишти жасап жүрүүбү, аны кылганына өкүнүү, анан аны таштоо, ага окшогон арамдарды да кошо таштоо. Бир арамдан экинчи бир арамга өтүп кеткен болсо, ал тообага кошулбайт ал. Кудай сактасын, мисал балким туура келеби, туура келбейби? Кээ бир адамдар, катуу болсо деле айтып коелук, бир зына кылып жүргөн болот.
нике жок эле аялдар менен ойноп жүргөн болот. Көчөдөгү кыздарга барып жүргөн болот. Анан тооба кылган киши болуп, жанагы ишин таштап коюп туруп, ошого окшогон башка ишке өтүп алат экен да. Ойноштук кылганга өтүп кетет экен, бирөөлөрдүн үй бүлөсү менен. Бул эч кандай тообага жатпайт. Бир күнөөнү таштап туруп, экинчи күнөөгө өтүп кетти. Бул эч кандай тооба болгон жок. Тообанын шарты ал күнөөнү таштайт, ага окшогон күнөөлөрдү да кошо таштайт. Анан үчүнчү шарты ва я'зим ала алла яуда илейхи абадан. Жанагы кылып жүргөн күнөөсүнө кайтпоо шарты менен дейт. Экинчи ага кайтпаймын, экинчи ал ишке барбаймын деп катуу бел байлайт. Катуу жүрөктөн чечим чыгарат. Ошондо гана тооба болот. Эгерде бир күнөөнү жасап туруп, андан тооба кылган киши болуп, бирок жүрөгүндө келечекте дагы аны кылып коюу ниети боло турган болсо, ал тообага жатпайт. Тообанын шарты чындап ошол ишке экинчи кайтпоо шарты менен. Кайтпайм деп катуу бел байлап, ниет кылуу менен, жүрөктөн чечим чыгаруу менен гана тооба болот. Hada idha kana baynahu wa bayna Allah ta'ala wa lam yata'allaq bi haqqin. ولم يتعلق به حق. Качан ушул шарттарды аткарат? Эгерде күнөө пенде менен Аллах Тааланын ортосундагы күнөө боло турган болсо, азыркыдай шарттар менен тооба кылып, азыркыдай шарттарды аткара турган болсо тооба болот. Эгер пенде менен Аллах Тааланын ортосундагы маселелер болгон болсо. فإن تعلق به حق وجب قضاؤه. Аллах Таала менен пенденин ортосундагы дегени, кээде Кудай Таала кылба деген иштерди кылып коюп атат. Мисалы, арак ичпе деди эле, арак ичип койду, Кудай сактасын. Зынага барба деди эле, зына кылып койду. Намазыңды таштаба деди, намазын таштап койду. Кудай Таала менен пенденин ортосундагы кээ бир амалдар болот. Мисалы, арак ичпе дегенде ичип коюп атат. Анын казасы болбой турган бир амал болот. Эгерде анын казасы болгон бир амал боло турган болсо, ал деген кийин өтөп берүү керек болгон амал боло турган болсо. Мисалы, فَإِنْ كَانَ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا قَضَاهُمَا. Пенде менен Аллах Тааланын ортосундагы маселе болуп атат, бирок аны кийин өтөп берүү керек болгон амалдар боло турган болсо, анда кийин тооба кылгандан кийин аларды өтөп берет, окуп берет дейт. Намазыңарды калтырбагыла деди эле, намазын калтырып койду. Кийин тооба кылып туруп, намаздын казаларын окуп берет. Орозо кармагыла деди эле, орозо кармабай өткөрбөйдү. Тооба кылып, орозолорун кармап берет дейт. Ал закатан аддаха, эгерде закет боло турган болсо, анда аны дагы төлөйт, өтөп берет дейт. Закет бергиле деп буйруду эле, колунда бар кишилер закетин бербеди. Байлыгынын бир бөлүгүн кедей кембагалдарга берген жок. Кийин тооба кылды, Кудай Таала буйруган экен. Эгер буну аткарган болсо, кыяматта бир жакшылыктар бар экен, аткарбаса кыяматта азаптар бар экен деп катуу тооба кылып кайтты динге. Закетин бербеген мурдакы көп жылдык мойнунда жүктөлүп калган закети бар. Аларды чыгаруу керек болуп калат дейт. Ва ярудду амвалан нас ин бакият. Эгерде бирөөлөрдүн малын тартып алган болсо, бирөөлөрдүн малын уруксаты жок иштетип жүргөн болсо, анда ал акчаларды, мал дүйнөнү ээсине кайтарып берет дейт. Андан кийин кылынган тооба кабыл болот. Кээде Кудай сактасын, кээ бир адамдар элдерге зулум жеткирет, алардын малын тартып алган болот. Анан тооба кылдым деп бир аз ыйламсырап койгон адамдар бар да, жок, ал тообасы тооба болбойт аныкы. Качан тооба болот экен? Шарты жанагы жеткирген зулумдуктары бар, бирөөнүн малын тартып алган. Аларды өз ээлерине тапшырып туруп, анан жасалган тооба болот дейт. Ва яграмуха ин талифат. Эгер бирөөлөрдүн малын тартып алган, колунда бар болсо кайтарып берет малды. Эгер колунда туруп жок болуп кете турган болсо, анда төлөп берет дейт. Бирөөлөрдүн малын тартып алган,
иштетип ийген, бирөөгө сатып ийген, кийин Кудайга кайтты. Жанагыларды тааныйт кимден тартып алган. Аларга төлөп берүү керек болуп калат. Ошондо гана жасалган тооба кабыл болот. Эгерде алардын акысы калып кала турган болсо, кыяматта эсептеше турган учур болот. Эгерде бир сооптору бар болгон болсо, сооптору берилет. Зулум кылган киши, зулум чеккен кишиге. Эгерде эч кандай сооп болбосо, анда зулум чеккен кишинин күнөөсү зулум жеткирген кишиге мойнуна жүктөлөт деп айтылат. Ошон үчүн кыяматка барып, ал жакта бир жакалашып, эсептешип кал электен мурда бул дүйнөдө адамдар эсептешип алуулары керек болот. Анткени ал жактагы эсеп башкачараак болот. Бул дүйнөдө балким көңүлү деп, тууганчылык деп кээде, аз гана өмүрдө жашап атабыз деп кечиришип коюу, адалдашуу балким жеңил болот. Акыретке калып кала турган болсо, анын абалы катуу болот. Ал жака барып калганда тааныш билиш, көңүл, бир убактылуу жашоо деген жок ал жака барганда. Адамдар баягы кырпындай бир кичинекей сооп болсо дагы муктаж болот. Бирөөгө соопту бергиси келбейт. Ал жактагы эсеп катуу болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, о дүйнөгө барганда мүйүзү бар кочкор, мүйүзү жок кочкорго бир зулумдук кылган эле. Аны мүйүзү менен түртүп сүзүп, ага бир зулум жеткирген эле. Керек болсо ушул мүйүзү жок киши да, кочкор дагы мүйүздүү кочкордон өчүн алып берип туруп, анан алар топуракка айланып кетет дейт. Алар да кыяматта керек болсо эсептешет дейт. Адам баласы жөн эле эсептешет. Кыяматка барып эсептешип калдыктан мурда, ошон үчүн бул дүйнөдөн адалдашып алуу керек болот. Ау ястахил минхум, жадалдашуу керек болуп калат. Акыңды адал кыл, мени кечирип кой деп элдешүү керек болуп калат. Фаин матал мустахик салламаха илал варис. Бир киши бирөөнүн малын тартып алган, кайтарып берейин десе, ал киши өтүп кетти бул дүйнөдөн. Аны мураскорлоруна берип коет дейт. Wa amma al-ghibatu fa in lam yablugh al-muqtab fayakfi ash-shurut al-madhkura. Эми кээде гыйбат деген бар, бирөөнү ушактап коюу деген бар, жамандап коюу деген бар. Эгерде жанагы ушакталган киши кимди жамандады, кимди ушактады, жанагы ушактары ал кишиге жетпесе дейт, аны жамандады, бою кичине деди, жүрүм турумун сындады, кыскасы ал боюнча жаман кептерди айтты. Эгерде ошол айткандары ким жөнүндө айтып атат, ага жетпесе, жогорудагы шарттар жетиштүү болот тообада. Өкүнөт, таштайт ошондой жаман иштерин, анан кайра кайтпай тургандай болуп Кудайга тооба кылат. Ошол шарттар жетиштүү, эгерде гыйбат кылынган кишиге жетпей калса. وَإِنْ بَلَغَهُ فَيَسْتَحِلُّ مِنْهُ. Эгер жанагы ушакталган кишиге жетип калса, бир киши экинчи бир киши туурасында жаман кептерди айтты. Анын айтканы бул кишиге жетип калса, анда барып туруп эмне адалдашуу алуу керек болот. Акырыңызды адал кылыңыз, мени кечирип коюңуз. Байкабастан инсандык кылып, сиз жөнүндө тур эмес бир маселелерди айтып койгон экенлик. Ушактап коюппуз, артыңыздан бир сүйлөп коюппуз. Ошон үчүн бизди кечирип коюңуз деп адалдашып алуу керек болот. Фаин тааззара истагфираллаха таала. Эгерде артымдан барып кечирим суроо кыйын болуп калса, машаккаттуу болуп калса, ага жолугуу кыйын болуп калса, анда Кудай Таалага истигфар айтып, Кудай Тааладан кечирим сурайт дейт. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алхамдулиллахи rabbil alamin.